Бисмиллахиррахманиррахим. Тақва болу үшін эмне кылыш керек? Кайсы дуаны айтыш керек? Эмне кылыш керек дегенде, тақвалык деген бул сактануу деген сөз. Адам өзүн тозок отунан, Аллах Тааланын каарынан, азабынан сактайт. Эмне кылуу аркылуу буйруктарын аткарыш керек, тыйылгандардан тыйылыш керек. Ошол эле максат. Башка эч бир мындай жолу жок. Аллах Таала буйрудубу аны сөзсүз аткарыш керек, тыйдыбы аны кылбаш керек, ошондо тақвалык пайда болот. Кандай дуа керек? Аллахумма иджальни минал муттақин. О Аллахым, мени тақвалардан кыл деген дуа иншалла жардам берет. Андан башкадан каалаган жүрөгүңүзгө келген дуаны кыла берсеңиздер болот. Анан тақвачылыктын бир гана жолу бар, Аллах Тааланы таануу, марифатуллах. Аллах Тааланы таанымайын адам тақва болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан эң биринчи адам өзүнүн акыйдасын бекем кылып, Аллах Тааланы тааныганга аракет кылыш керек. Аллах Тааланы тааныганда ошол пайдалуу илим болот дагы, пайдалуу илим алган болот. Пайдалуу илим деген амал кылган илим. Илимине амал кылса адам, ошол пайдалуу илими, анан амалы Аллах Таалага жакындатат иншалла. Аллах Тааланы таанымайынча кандай ибадат кылсаңыз дагы сиздин ибадатыңыз туура эмес болуп калышы мүмкүн. Эң биринчи кезекте Аллах Тааланын затын, сыфатын, Аллах Таала эч бир орунсуз экенин, эч бир нерсеге муктаж эмес экенин, баардык нерселер ага муктаж, Аллах Таала эч бир нерсеге муктаж эмес экенин. Сиз Аллах Тааланын кулусуз, ал сиздин эгеңиз. Ушул таризде Аллах Тааланы таанып, пайдалуу илим алсаңыз, иншалла, тақвалыкка жол ачылат. Анткени Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: «Иннама яхшаллаха мин ибадикил улама». Чындыгында Аллах Тааладан аалымдары коркот дейт. Аалымдар дегенде Аллах Тааланы тааныган, пайдалуу илим алгандар. Намазды арабча эмес кыргызча окуса болбойбу? Намазды, Куранды, салаваттарды арабча эмес кыргызча окуса болбойт. Жада калса дубаны эгер адамдын үйрөнүү жөндөмдүүлүгү болуп туруп, арабча үйрөнбөй атса, кылган дубасы макру болот деген аалымдар бар. Кээ-бирки дубалар атайын арабча Курандан алынган дубалар бар. Эмнеге? Анткени Кур'ани Карим бул жөнөкөй эле сиз менен биздин сөзүбүздө эмес. Бул каламуллах, Аллах Тааланын сөзү. Аллах Таала өзү тандап араб тилинде түшүрдү Кур'ани Каримде. Ачык айкын түшүнүктүү болгон араб тилинде түшүрдү. Биз түшүнсөк түшүнбөсөк дагы ошол араб тилин карап окуш менен ибадат кылабыз. Анан Кур'ан мааниси гана Кур'ан эмес. Кур'ан качан сөз менен маани биргеликте болгондо гана Кур'ан болуп эсептелет. Башкача айтканда араб тили ошол маанилер менен берилиш керек. Эми Кур'андын маанилерин которгондор бар, котормолор. Ал Кур'ан эмес. Ошондуктан бирөө Рамазан айында мисалы Кур'ани Каримдин котормосун окуп, мен хатым кылдым десем, андай кылган эмес болуп калат. Кур'андын бир котормосун окууча бир Фатиханы окуганды үйрөнүш ошол сооптуураак. Арабча үйрөнүш. Ошондуктан жок, араб тилинен башка тил менен Кур'ан окуй албайбыз, намаз окуй албайбыз. Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин фарс тилинде намаз окуса болот деген фатвасын айтып жүрөт. Бирок ал фатвадан Абу Ханифа кайткан. Азыркы күндө эгер кудурети жетип турса үйрөнгөнгө, арабча билгенге, анда арабча окуш керек намазды. Биринчиден, экинчиден тил өзгөрүүсү менен башка тилге которуусу менен тилдин баалуулугу анан маалыматтын тууралыгы өзгөрөт. Ошондуктан азыр мисалы жер бетинде Курандан башка туура китеп жок. Аллах Таала Инжилди түшүрдү, Аллах Таала Тауратты түшүрдү, бирок алардын баары бурмаланып кетти. Эмне себептен? Анткени башка тилге которулуп отуруп. Азыр карасаңыздар, Инжилдин түрлүү мындай версиялар бар, нускалар бар. Алардын арасында жада калса азыр феминисттик кыймыл күчүнө келип, Куранда жалаң эле мисалы Кудайдын баласы деп келген жерге баланын жанына кызды дагы кошот алар. Бул уже коомдун бузуку акыйдасы ошол алардын дининдеги китепке таасир этти. Ушундай өзгөрүүлөр болбош үчүн Аллах Таала Кур'ани Каримди арабча гана окутат. Намазда дагы, Кур'ан окуганда дагы. Азыр жер бетинде Кур'андын баары өрттөлүп кетсе дагы Кудай сактасын. Кайра эле ошондой болуп жазылат. Кытайдагы карыбыз Куранды кандай окуса,
Андалусиядагы же Бразилиядагы дагы мусулман ошондой окуйт. Эч бир айырмасы жок. 10 кыраат бар, 10 кырааттын бирөөсү окулат. Ошондуктан арабчаны сактоо, ошо араб тилинде ибадат кылуу динди сактоо болуп эсептелет. Анткени араб тили бул арабтардын тили эмес. Арабчаны үйрөнүп алып туруп, азыркы суроодогудай башка өлкөгө, чет өлкөгө, Египетке би, мисалы Саудия же Иорданияга барасызбы, сүйлөшө албайсыз, түшүнө албайсыз. Анткени алар авам, жөнөкөй карапайым калк башка тилде сүйлөйт азыр. Бир аз түшүнүү кыйын болот. Анан ата бабасы араб болуп туруп, өзү кийин арабча үйрөнбөсө, ал адам илимдүү боло албайт. Арабча сүйлөп жатса дагы окуганда келгенде жанагы харакаттар бар, харакаттарды таппай туура эмес коюшу мүмкүн. Анткени наху мен сарфты окуган эмес. Ошондуктан ким эгер Аллах Тааланы сүйсө, пайгамбарыбызды сүйсө, ибадат кылгысы, туура ибадат кылгысы келсе гана жада калса арабтар арабчаны үйрөнөт. Биз ойлобошубуз керек, арабча окуп атабыз, демек арабтардын тили, алар өзүнүн эне тилин түшүнбөйт. Демек араб тили бул улуттун тили эмес азыр, такыбалыктын, диндин, илимдин тили болуп калган. Ошондуктан арабча окуганды үйрөнүшүбүз керек. Мен 70 жаштамын, ушул жакта медресеге окуса болобу? Болсо кайсы медресеге сунуштайсыз? Рахмат. Медресеге окусаңыз болот. Медресенин предметтерин баарын албаймын десеңиз, атайын устаздар менен сүйлөшүп, өзүнчө сабактарга катышып окусаңыз болот. Мисалы Расул Акрам медресесин сунуштаймын. Эгер 70 жашта болсоңуз, арабчаны иншалла бат эле үйрөнүп аласыз. Анткени 80 жаштагылар хафиз болгондор бар, эч качан кеч эмес. Эң чоң имамдардын бири имам Касаги деген имам бар. Бул кары, мол 10 кырааттын бир имамы. 10 кыраатты риваят кылгандардын бири. Ал киши 54 жашында илим алып баштаган экен. Илим алуусуна эмне себеп болду десе, эч нерсе менен иши жок, окубай, жөн эле өзүнүн ишин кылып кетмени чаап жүргөндө, бир күнү бир аялдын баласын урушуп жатканын угат. Балам, сен окубасаң көрдүңбү? Мына моундай болуп каласың деп жанагы кишини көрсөткөн болот. Башка бир риваятта бир арабча сөз туура эмес айтып алат, анан туурасын билиш үчүн барып илим алат. Айтор, карыганда ошол киши илим алып, кийин араб грамматикасынын имамдары болуп, эң чоң аалымдар болуп, анан Кур'ан-ы Каримди риваят кылган эң чоң аалымдардын бири азыр. Ошондуктан илимдин эшиги дайыма ачык иншалла. Имам Абу Юсуф, ошондой эле мисалы имам Замахшари уже өлөйүн деп жан берип атканда, мен азыр имам Абу Юсуфтун окуясын айтып берип атам. Бирөө барып жанына көңүл айтып, зиярат кылып, иншалла айыгып кетесиң деп, анан оорукчаны зиярат кылыш важибин аткарып, зиярат кылып айтат. Барсам, Абу Юсуф сурады дейт. Кандай деп ойлойсуң? Ажылыкта, жамаратта таш ыргытканда, эң акыркы жамаратында мындай унаада туруп ыргыткан жакшыбы аттын үстүндө мисалы? Же бутунда туруп, жерде туруп ыргыткан жакшыбы десе, таң калат экен жанагы зиярат кылып келген адам. Ушул абалда ушуну сурайсыңбы? Абу Юсуф десе, ушуну чечип өлгөн жакшы, чечпей өлүп кеткенден караганда деген да. Анан чечип экөө тең бул маселени кийин эшиктин оозуна келгенде үйдөгүлөрдүн ыйлаганын уктум дейт. Жаны чыккан болот экен. Ошол учурга чейин аалымдар илим алган. Имам Замахшариге зиyaratчылар келип жанагы зиярат кылып атса, бирөө сонун дуа кылат экен. Аллахым сага шифа берсин деп. Анан токтоп тур, мен ушуну жазып алайын дейт экен да. Анан таң калат экен. Өзү өлүп атат, жанагы дуаны жазып алат үйрөнүп алыш үчүн. Ошон үчүн илим эч качан илим эшиги жабылбайт иншалла. Болду эми карды мен жаштыгымдай азыр акылым деле мындай эсимде эле сактабай калды, акылым деле курч болбой калды. Эми сериал көрүп же оюн ойноп же бирөөлөр менен жөн эле аш жеп отура берейин деген нерсе болбош керек да мусулманда. Кайра канчалык жакындаган сайын ошончолук даярданыш керек Аллах Тааланын жанына. Азыр көп адамдар телефондон оюн ойноп акча утуп алышат. Банкта жалаң жаштар жүрөт. Таасирин айтсаңар канчалык күнөө болот десе жаман көрүшөт дейт. Бул оюндардын баары арам. Анткени кумар. Кумар деген адамдын
акылы өзүнүн каалоосун контроль кыла албай калат. Акыл жетип турат туура эмес экенин, утулуп калышын же ал акчаны башка бир пайдалууга колдонсо жакшы болорун билет, бирок болбой ошонун аркасынан жүрө берет. Кумар бул оору болуп эсептелет. Ошондуктан ушундай нерсени оюндан башталса дагы, башынан жөнөкөй бесплатный мисалы оюндан башталса дагы башынан токтотуш керек. Кумарга кирип кетүү оңой эле. Телефондогу Куранды дарат жок окуса болобу? Телефондогу Куранды дарат жок окуса болот, эгер Кураныңыз эгер телефонуңуз чехолдо болсо, мисалы мындай сыртындагы. Анан Куранды ушундай тандап алышыңыз керек. Сиз мүмкүн болушунча Курандын жазылган жерлерине сиздин колуңуз тийбеши керек. Кээ бир алымдар телефондун сыртында атайын жабылган жанагы защитный стекло бар го, ошондой болот, ошон үчүн сыртын кармай берсе болот деп уруксат беришет. Айтор телефонду күйгүзгөндө Курандын бети чыкса, анда Куран деп эсептелет, өчүргөндө ал Куран деп эсептелбейт. Ошондуктан аны даратканага башка жакка алып кире берсе болот. Бирок күйүп турган учурда даратканага кирбеш керек. Же кээ даратканага кирип алып туруп, мисалы Instagram же Facebook чукуласы арасынан аяттар чыгып калат, ошол дагы макруh. Ошондойду кылбаш керек. Даратсыз кармаса болот, эгер чехол болсо. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам устаз. Жамаат намазда уйган адам кайсы нерселерди айтыш керек же айтпаш керек? Ошондой эле имамчылыкка чыккан адамдагы сураганым, биздин айылда Куран жаттаган адам жок. Куран бир айылда эч бирөө Куранды жат билбесе, негизи Куранды билбесе, жат болбосо дагы Куранды туура окуганды билбесе, анда ошол айылдын баардык тургундары күнөөкөр болот. Анткени бул илим, тажвид илими, Куранды так өз махраждары менен, ооз көңдөйүндөгү өз ордулары менен чыгарууну билүү, бул фарз болуп эсептелет, бирок фарзул кифая. Бир канча адам билсе, башкалардан жоопкерчилик түшөт. Бирок эч кимиси билбесе, баары күнөөкөр. Ошондуктан ушундай айылдагылар балдарын окутуш керек. Өздөрү окуш керек. Айылга бир мисалы университеттерде, ислам университетинде же медреседе окуп жаткан балдарды алдырып, жок дегенде 1-2 ай тамгасын жаттатып, туура арабча туура айтканды үйрөнүш керек. Мындай кылбаса, биригип алып, мындай нерсени кылбаса, анда баары күнөөкөр болот. Аларга арам. Анткени жок дегенде бирөөсү билиш фарз да. Жамаатынан бирөөсү жакшы кырааты бар болуш фарз. Эми имамдын аркасына турганда, маъмум аркасында уйган адам эмнелерди окуйт? Курани Каримди окубайт. Жария окуйбу, купия окуйбу айырмасы жок. Сананы окуйт, анан имамды башында башталса, эгер имам менен намаздын башында чогуу баштаса, анан рукууда, саждада жанагы зикирлерди окуйт. Ат-тахиятуну окуйт, башканын баарын окуйт, ошо Куранды кыраат кылбайт. Калганын баарын кылат. Туугандар баары менен катышуу кажетпи? Мен тууганчылыкты үзгүм келбейт, бирок менин тууганым мага жаман сүйлөм эмне дейт? Сүйлөп жатып эмне кылсам болот? Только бир туугандар менен катышсам, калгандар менен катышпай эле койсом болобу? Жакын туугандар бар, алыс туугандар бар. Алыс туугандар бул тайке жак, таята жак мисалы. Жакын туугандар эң жакыны өзүнүн бир туугандары, андан кийин атасынын бир туугандары, аналардын балдары мисалы. Ушулар менен кандай катыш керек? Эң жакын тууган ата-эне албетте. Ата-энеге эгер бөлөк жашаса, бир жумада бир сөзсүз кабар алып катышып туруш керек. Башка туугандарды ар түрдүү той топурда, мисалы өлүм житинде көрсө болот, барыш керек. Бир жылда бир деп уруксат берет. Мисалы эгер аял киши болсо, алысыраак тууганына же мындай бир тууган эмес башка туугандарына болсо, бир жылда бир уруксат сураса, уруксат бериш керек, барып кел деп. Ошол менен катышты деп эсептелет. Сөзсүз барып, күндө барып, анын кызматын кылып, же ал сенин кызматын кылып, күндө мындай же жума сайын шернелеш болуп, же ай сайын шернеш болуш кажет эмес.
Андай болгон албетте жакшы, тууганчылыкты бекем кармаган. Бирок эң азы ошо жок дегенде телефон аркылуу байланышта болуп туруш керек. Андан дагы үзүлүп калса, бири-биринин кабарын билбей калса, ошол туура эмес. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Түшүмдү адамга айтсам болбойт дейт. Ушул туурабы? Орозо маалында бассейнге түшсө болобу? Түштү адамга айтса болот. Түш жооруса болот. Өзү жакшы таныган, динине ишенген, такыба, илимдүү адамдан барып, ошол түш жоорутуп, түшүн сураса болот. Анан жакшыга жоорugан жакшыраак. Негизи жакшыга жооруш керек. Түш жоору боюнча өзүнчө китептер бар, мисалы Тафсирул Ахлам деген Ибн Сиринин китеби бар. Ошого карап жоорушат кээ-биркилер. Бирок ошо түш жоору маселесинде таныш, бир жакшы таныш, жакын таанышыңызга барып жоортсаңыз жакшы. Анан түш жооруш үчүн эле келип, мисалы устаздардан же молдолордон келип сурай берген жакшы эмес. Негизи фатва маселесинде түш жоорууну айтпайт, жин шайтан жөнүндө жооп бербейт да.